ошо өзүңөр жашаган жердеги эле дарыгерлерге сөз кайрылыңыз. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда аялдардын эмчек безини шишиги, аялдардын жатын моюнчасынын рагы көп кездешет. Акыркы жылдары бул онкологиялык оорулар өлкөдө олуттуу көйгөйгө айланып барат. Мына ушул илдетке чалдыгуунун алдын алуу, санын азайтуу максатында өлкөнүн бардык аймактарында айымдардын ден соолугу кызгылт октябрь акциясы өтүүдө. Бир айлык акция Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан өткөн жылдан бери октябрь айында өтүп келет. Мунун негизги максаты болуп айымдардын ден соолугун текшерип, ошонун алкагында онкологиялык ооруларды эрте табуу болуп эсептелет. Эң негизгиси эмчек безинин жана жатын моюнчасынын рагын алдын алуу. Эрте табуу, табылгандарды эрте дарылоого жиберүү болуп саналат. Бизде Ат Башы районунда жалпы 15570 18 жаштан өйдөккө айымдар бар. Бардыгын өткөргөнгө аракет кылып жатабыз. Азыркы күндө 40%дан ашыгын өткөрдүк. Биздин медициналык кызматкерлердин жардамы менен өтүп атышат. Бардык айыл аймактарында өтүүдө бул. Бул жерде азыр бул октябрь башталгандан баштап ден соолукту чыңдоо кабинетинин, ден соолукту чыңдоо борборлорунун кызматкерлери тарабынан, биздин медициналык кызматкерлер тарабынан кулактандыруулар кетилген. Айылдык группаларга, WhatsApp группаларда бардыгында бар. Келип өздөрү жашаган аймактагы ФАПка, ГСВга же болбосо үй бүлөлүк медайымдар, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна келип кайрылышат. Ошол жерден айымдардын ден соолугун толук өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Як жагынан түшүнөсүң, ушундай текшересиң. Акциянын алкагында Нарын облусунун бардык аймактарында медицина кызматкерлери 18 жаштан 65 жашка чейинки аялдарды каттоого алып, эмчек без шишиги жана жатын моюнчасынын рагына каршы текшерүүдөн өткөрүшүүдө. Алардын катарында Ат Баш айылынын тургуну Гүлнур айымдагы медайымдардын чакыруусу менен текшерилип коюу үчүн атайын ооруканага келген. Биздин медиктер барып текшерүүдөн өтүп койгула деп айтып кеткен. Анан ошо текшерүүдөн өтөлү деп келдик. Өзүбүзгө керектүү маалыматтын баарын толук алдык. Эми бир айда бир келип турарбыз деп түшүндүк. Мындай рактын оорунун алдын алуу үчүн бизге толук маалымат жеткирилди, түшүндүк. Бул дарттын санын азайтуу, ага каршы күрөшүү максатында Аахан фондунун саламаттык сактоо программасынын ден соолуктун негиздери, мүмкүнчүлүктөрү жана укуктары долбоору аркылуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, медицина кызматкерлери жана ден соолук комитеттери атайын окуудан өтүшкөн. Аларга ар бир айылдагы аялдардын санын тактап, жарымынан көбүн медициналык кароого алуу милдети коюлган. Бул долбоордун биринчи багыты бул энелердин жана балдардын ден соолугуна кам көрүү. Анан бул статистикага келип кайрылсак, Кыргыз Республикасында аялдар арасында карасак, онкологиялык оорулардын арасынан сүт безинин онкологиясы биринчи орунда турат. Ошол себептен биз бул көйгөйгө көңүл буруп, иш аракеттерди алып барабыз. Аларды айта кетсем, ушул кызгылт октябрь деп бул бүткүл дүйнөлүк иш чара болуп саналат. Ошону Нарын облусунда өткөргөнгө сентябрь айында республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адистери менен биргеликте Ат Башы, Актала, Нарын районунда жана Нарын шаарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, медициналык кызматкерлерге, ден соолукту чыңдоо борборунун кызматкерлерине атайын окутуулар жүргүзүлгөн. Мындан тышкары дагы биздин долбоор эл калк арасына дагы маалымдоону күчөтүү максатында ар кандай жолугушууларды, информациялык материалдарды таратып, атайын биз тараптан даярдалган видеолорду жайылтып, маалыматтарды берип келебиз. Азыр мына ушул кызыл октябрь деп бир айлык акция жүрүп атат. Бардык республика боюнча бул болсо эмчектин рагын жана жатын моюнчасынын рагын алдын алуу үчүн аялдарды текшерүү жүргүзүлүп атат. Бул акция Актала районуна караштуу Үгүт айылында да жүрүп жатат. Аталган айылда 20 жаштан 65 жашка чейинки 210 аял жашайт. Алардын ичинен 86 аял жолдоштор айылдык фельдшердик, акушердик пунктка келип текшерүүдөн өтүшкөн. Өрттөмө менен
Ар бир аял өзүнүн эмчегин ушинтип текшерет. Акциянын алкагында фельдшердик акушердик пунктта иштеген медайымдар ар бир аялга өз алдынча сүт бездерин текшерип туруу боюнча үйрөтүшүп, кеңештерди беришүүдө. Анткени 80-90 учурда ооруну аялдар өздөрү аныктай турганы белгилүү болгон. Ал эми текшерүүнүн жыйынтыгында 5 аялда көкүрөгүндө кооптуу белгилер байкалган. Алар райондук ооруканага көрүнүп келүүгө жөнөтүлгөн. Жергиликтүү аял жолдоштордун көкүрөк клеткаларын жана ошондой жатын моюнчасын көрүү акциясы уюшулуп жана өткөрүлүп жатат. Бул Үгүт айылында 20 жаштан 65 жашка чейин 210 аял бар. Алардын 25-и эмчек эмизген аялдар, 4 болсо боюнда бар. Калган болсо азыр 85 айым ошол акциядан өттү. Ошондо 40% аялдар акциядан өттү. Эми дагы 31 октябрга чейин калган аялдардын баардыгын камтып өткөрүүнү жүргүзүп жатабыз, уюштуруу иштерин. Ошондо терилерде өзгөрүү болуп калат. Ал эми терилерде өзгөрүү болбогон териде көрүнүп атпайбы? Көрүнбөгөндө кол менен басып көргөндө жанагындай шишиктер пайда болот, басканда оорутуулар болот. Жанагындай түйүн узелоктор деп коет, ошондой түйүндөр пайда болуп калат басканда. Ошолор аял өзү да билбей эле жүрө берет. Дарыгерлердин айтымында дарт дерти аныктоонун натыйжасында сүт бездеринин рагын 95%га айыктырууга болот. Андыктан аталган айылдын ден соолук комитетинин мүчөлөрү айылды түрө кыдырып, айымдарды текшерүүдөн өтүп, өз ден соолуктарына кам көрүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Алардын аракети менен айылда жашаган 90го чукул аял жолдоштор айылдык акушердик пунктка келип көрүнүшкөн. Ушул акцияга барып окуп келгенбиз семинарларга. Андан кийин келип алып өзүбүздүн мүчөлөрүбүзгө окуп өттүк. Өзүбүздүн мүчөбүздө 12 адам бар. Жогору жактан келген роликтердин баарын биз WhatsApp группаларыбыз бар. WhatsApp группалары аркылуу таратабыз. Кээ бирлери билбейт болчу да, анан биз чакырып келип текшерүүдөн өткөрүп көп кишилерди районго текшерүүгө жиберип атабыз. Ушул эле акция Нарын шаарында да уланып, көкүрөк шишик оорусу боюнча маалыматтар, туура тамактануу, өз ден соолугуна кам көрүү боюнча кеңештер берилди. Андан тышкары сүт бездеринде шектүү учур байкалган айымдардын көкүрөк тушу атайын аппарат жабдуулар менен сүрөткө тартылып, Бишкек шаарындагы онкологиялык борбордун адистерине кеңеш алуу үчүн жөнөтүлдү. Аборт жасап бактырсың. Дарыгер адистер аялдар толуп кеткенде гормоналдык тең салмактуулук кыйроого учурап, эмчек безинин шишигине алып келүү коркунучу күч алат деп белгилешет. Бул илдетке чалдыгуу коркунучун алдын алуу үчүн өз алдынча сүт бездерин күнүгө текшерүүгө алып, же жылына маммологдун көзөмөлүнөн өтүп туруусу зарыл. Ошондой эле жашоонун сергек мүнөзүн тандап алуу баардык оорулардын алдын алат.